Саламатсыңарбы, кадырман окуучу достор. Кайрадан видео сабагыбызды улантабыз. Сиздер менен мен Курманжандатка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Тайыр кызы Нургүл. Бүгүн көтө турган темабыз жаз. Сабагыбызда жаз мезгилинин башка мезгилдерден болгон өзгөчөлүгү жөнүндө үйрөнөбүз жана ошондой эле өтүлгөн текстте синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Силер сүрөттө 4 мезгилди көрүп турасыңар. Жаз, кыш, күз, жай. Албетте 4 мезгилдин 4 башкача өзгөчөлүктөрү бар. Жаз мезгилинин кандай өзгөчөлүктөрү бар экендигине чогуу токтолобуз. Силер билесиңер, жаз мезгилине март, апрель, май айлары кирет. Карлар эрип, жаратылыш ойгонуп, жандангансыйт. Жер бети көгөрө баштады. Алыстан келген куштар учуп келишти. Жазгы күн жаш баладай деп коюшат. Себеби бир карасаң чайыттай ачык асман, күн жылуу болсо, дагы бир карасаң кыштын акыркы бурганактары карды жаадырып, суук, аяз алып келет. Чатырдан муз боюнча суу тамчылап, тоңго муз балдардын көзүн күйгүзүп, жарыкка жылтылдайт. Март көктөм, эмгек майрамы. Бороз бойлоп дыйкан үрөөн себет, жерге тер төгөт, анын эмгектери ал түшүм. Апрель тоо таштарда карлардын баары эрип, байчечекей гүл ачкан. Анан көп узабай жер жашарып, күнгөйлөргө кызгалдактар жайнайт. Жаздын биринчи жарчысы чыйырчык. Май айы кандай гана сулуу ай. Майрамдарга бай гүл айы. Жер гүлгө орунот, суулук келет. Жазында көптөгөн майрамдар болот. 8 март, Норуз, Жеңиш майрамы. Күндүн жылуу нуру жерге төгүлүп, бак тарактар бүчүрү байлап, жаратылыш жанданып, өмүр жазы башталат. Биз жогорудагы жаз деген текст жөнүндө сөз кылдык жана жаз мезгилине кайсы айлар кирери тууралуу дагы билип алдык. Силер экрандан көк түс менен белгилеген бир канча сөздөрдү көрүп турасыңар. Албетте, ушул сөздөрдүн түшүндүрмөсүнө кайрылсак. Келген куштар, күн жылый баштаганда келе баштаган куштардын тобу, чайыттай ачык, күн чыгып турган убак, бурганак, бороон менен кошо каардын жаагандыгы, чатыр, жайлоодо тигилүүчү турак чай бул текстте үйдүн шыйпырын айтып жатат. Көзүн күйгүзүү, көзүң ачырууга мүмкүндүк бербеген учур, же дагы бир маанисинде бир нерсеге кызыктырууда колдонулат. Көктөм жаздын келиши, эмгектери, адамдардын колу менен эмгектенүүсү, буудай эгүүсү, же болбосо жер айдоосу, байчечекей, жаз келери менен жер алдынан суурулуп чыга турган гүл, күнгөй, күн эрте тие турган тарапты айтат, жарчы деп кабарчыны айтат. Ал эми кимдин эс тутуму жакшы болсо, жогорудагы текст өтүп жатканда бул сүйлөмдү эстеп калды деген ойдомун. Биз азыр бир сүйлөмдү адаштырып курап койдук. Ал эми достор, силер бул сүйлөмдү өз ордуңар менен түзгөнгө аракеттенесиңер. Мисалы, көгөргөн асман, суук, кылычын таянып, анткени менен, кыштын акыркы бурганактары, кетелек, дагы бир карасаң аба ырайы жылуу, карды жаадырап, аяз кетелек. Кайсы сөздөрдү орду менен койсок, биз стилдик жактан сүйлөмдү туура кура алган болобуз. Келгиле бир 3 секунд ойлонолу, андан кийин биз туура жоопту көрсөтөлү. Азаматсыңар достор, силер ойлонгон болсоңор, мен туура жоопту көрсөтөм. Анткени менен, көгөргөн асман, аба ырайы жылуу, дагы бир карасаң кылычын таянып, кыштын акыркы бурганактары каарды жаадырып, суук, аяз кетелек деп жазды сүрөттөп жаткан сүйлөмдү адаштырып койгон элек. Кийинки оюнубуз чынжырча оюну. Мында 4 шартты эске алышыбыз керек. Биринчи шарт — тексттен бир сөздү тандап алыш керек алгач. Экинчи шарт — тандап алган сөздүн акыркы тамгасынан кийинки сөздү улантып табышыбыз керек. Үчүнчү шарт — эгерде тапкан сөзүбүздүн аягында ый,
ың, ажыратуу, ичкертүү белгилери келип кала турган болсо, алардын алдындагы тамгадан улантышыбыз керек. 4-чү шарт, оюндун эрежеси боюнча 10 сөз курашыбыз керек. Эскертүү: сөздөр жаз деген тексттин ичинен гана алынууга тийиш. Мисалы, март, Т тамгасы, таштарда, А, алыстан, Н, нуру, У, узабай. Көрдүңөрбү достор, аяккы тамгасы ый менен келип калгандыктан биз алдындагы А тамгасынан баштап тексттен кайрадан сөз издедик. Ачык, К, көктөм, М, майрамдарга, А, асман, Н, нооруз. Мына ушинтип мен 10 сөздү тексттин ичинен таба алдым. Ал эми бул оюн кызык болсо, силер дагы үйдөн жаз деген тексттен мына ушундай 10 сөздү курагыла. Ал эми тексттин ичинен бир канча сөздөрдүн синонимдерин, антонимдерин, амонимдерин дептерибизди алып, жогорудагы сөздөрдүн жуптарын табабыз. Ал эми мен силерге бүгүн жаз мезгили тууралуу кызыктуу бир канча фактыларды айткым келип турат. Биз ойлошубуз мүмкүн. Апрель, март, май айлары бүткүл дүйнө жүзүндө жаз мезгили болушу мүмкүн деп. Анда адашабыз. Австралияда, Аргентинада, Мадагаскарда жаз мезгили сентябрдан башталат. 21 март күн менен түн теңелүү күнү. Жерде бул күнү астрономиялык жаз мезгили башталат. Айтылуу Ноорус майрамы дагы ушуга байланыштуу. Биздин ата-бабаларыбыз муну атактуу астрономдордон да мурда билген экен. Англиялык окумуштуулар тастыктагандай, августтан декабрга чейинки аралыгына караганда, жаз мезгилинде балдардын өсүүсү бат жүрөт. Жаз мезгилинде биринчилерден болуп жылуулук өсүмдүктөрдүн тамырлары менен үн катышат. 7-10 градус жылуу температурасында жакшы өсүп баштайт. Башка дарактардан биринчи болуп Япон сакурасы. Ал эми бизде өрүк гүлдөйт. Арылардын жаз мезгилинде башка мезгилдерге салыштырмалуу агрессивдүүлүгү аз. Адамдар күз мезгилинде салыштырмалуу жаз мезгилинде 3 эсе көп дем алат дейт. Демек достор, жогорудагы маалыматтар кызык болсо, ар дайым эстен чыгарбаганга аракет кылабыз. Сабагыбызды бышыктап жатып, мен силерге кыргыз адабиятындагы поэзиянын чолпону болгон Алыкул Осмоновдун «Неге кечигет» деген ырын окууга чакырмакчымын. А сиздерге бүгүн мен Мелис Маматжан уулунун «Бөтөн жаз» деген ырын окуп бермекчимин. «Бөтөн жаз» деген ырында акын Москванын жазы менен Кыргызстандын жазын салыштырат. Өз ата журтубуздун жазын башка өлкөлөрдөгү жаздардан алдаганча бийик коет. Чын, ырас, туура эле бийик коюп жатат акын. Анткени Кыргызстанда кыш, жаз, күз, жай ар бир мезгил өз орду менен келет. Биз башка өлкөлөргө жаратылышыбыздын кооздугу, табиятыбыздын сулуулугу жана ошондой эле айлана чөйрөбүздүн кооздугу менен мактана алабыз. Биз Маматжан уулу, «Бөтөн жаз». Түйшүк мени түрттү экен атайын, күн ичинде күндү күтүп басайын. Мезгил мени сагынычты кучактап, Москвада тостум быйыл жазайын. Тегеректе кар жыттанып кетпеген, теребел суук жылуулугу жетпеген. Чымчыктарда сайрабастан бутакта, чырпыктар жок бала кезде тепсеген. Чөп чар менен үйрүлүп калбырда, жаз мезгилин тапшырган сыйм тагдырга. Шамалы да окшобогон шамалга, жамгыры да окшобойт эч жамгырга.
турмуш жолун баскан менен таманым, тегеренип мекениме барамын, ант беремин эмки жылы жаз айы, айылыман сени тосуп аламын. Ант беремин эмки жылы жаз айы, айылыман сени тосуп аламын. Көрдүңүздөрбү? Акын башка жаздарга караганда Кыргызстандын жазын алда канча бийик коюп жатат. Демек, жаз айы кимдерге гана жакпайт. Анткени айлана кулпуруп жап-жашыл, адамдар жеңил кийинип, дыйканчылык башталып, дегеле көз жоосун алат. Жогорудагы тексттен достор бир канча сүйлөмдөрдү көрүп турабыз. Мына ушул сүйлөмдөргө синтаксистик талдоо жүргүзөбүз. Албетте биз 3-чү чейректе сүйлөмдүн баш мүчөлөрү болгон жана баяндооч жөнүндө гана сөз кылгандыктан, бул сүйлөмдү талдап жатып биз жана баяндоочун гана табабыз. Айкындооч мүчөлөрдү азырынча талдабай турабыз. Үй тапшырманы Zoom программасы аркылуу келерки сабакта талкуулайбыз. Ачкыч сөз 295 966 6226. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Келерки сабакта жолугушканча.